сиз көтөрүп койгулачы колдон. Колдон көтөрүп койгулачы. Имамидин Ташев тергөө абагында өзүнө кол салганы айтылды. KG Group курулуш компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев тергөө абагында өзүнө кол салган деген жүйө менен ооруканага жеткирилгенин Азаттыкка адвокаты Самат Мацаков растаган. Мен бүгүн Ташевка жолугуу үчүн УКМК тергөө абагына келгем. Ал жердеги нөөмөтчү киргизбей күтүп тур деп койду. Ошол жерден Имамидин Ташев өзүнө кол салып, тез жардам менен ооруканага алып кеткенин угуп калдым. Мен 103 аркылуу тез жардам кызматына чалып сурасам, мага УКМКнын тергөө абагына 40-45 жаштардагы эркек адам өзүнө кол салганы тууралуу чакыруу болгонун, тез жардам аны шаардагы номер 4 ооруканага алып кеткенин расташты. Бирок ал өзүнө кантип кол салганы тууралуу маалымат беришкен жок. Мен да азыр эле ооруканага келдим деген адвокат. Адвокат Ташевдин курсагынан 2 жери кесилгенин, бирок аны көрө электигин кошумчалады. Ташев ооруканадан кайра абакка жеткирилген. Азырынча тиешелүү жактар маалымат берише элек. Сокулукта 3 саат бою аялын сабаган шектүү кармалды. Сокулукта үй бүлөлүк зомбулук көрсөтүүгө шектүү кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 28 октябрда Сокулук Рипке Сокулук аймактык ооруканасынан кабар түшкөн. Анда 2002-жылы туулган келинин сабалганы айтылган. Аталган факты каттоого алынып, териштирүү иштери башталган. Териштирүүнүн жүрүшүндө 28 октябрда болжол менен саат 7:00-10:00 аралыгында Сокулук айылынын Заречная көчөсүндө жайгашкан үйдө келинди жарандык некедеги жолдошу сабаган аныкталган. Үй бүлөлүк зомбулук беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 1999-жылы туулган жаран кармалып, камакка алынган. Тергөө уланууда. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, Москвада биринчи эмне көйгөй десе документ иштерин айтышат. Сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срок бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. Бир айда бир базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Базадан 100% чыгат. Байланыш номери +7977 388 36 32. Иса Байке жооп берет, чала бериңиз. Ош шаарында сот аткаруучу кармалды. Ички иштер министрлигинен билдиргендей, ушул айда ички иштер органдарына Ош облустун тургуну арыз менен кайрылган. Андан соң аткаруучу унаны камактан чыгаруу үчүн 30 000 сом талап кылганы, кийин бул сумманы азайтканы аныкталган. Бул факт пара талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. Жыйынтыгында 28 октябрда Ош шаарынын аймагында акча алып жаткан жеринен сот аткаруучу кармалды. Ал мурда райондук сот аткаруучулар кызматында иштеген. Жакында эле шаарга которулган. Кармалган учурда андан пара катары алган акча табылган. Бишкекте аскердик бөлүктүн КАМАЗы менен жеңил автоунаа сүзүштү. Бүгүн 30 октябрда саат 9:00 чамасында Бишкек шаарындагы Абдрахманов көчөсүндө жол кырсык болду. Кулатов көчөсү менен кесилиште. Номер 29713 аскер бөлүгүнө тиешелүү КАМАЗ менен Toyota Corolla унаасы сүзүштү. КАМАЗды 46 жаштагы, экинчи унааны 33 жаштагы жаран башкарып жүргөн. Жеңил автоунаанын айдоочусу жаракат менен ооруканага жаткырылды. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, териштирүү иштери жүрүп жатат. Транспорт каражаттары айып короого токтотулду. Көңүл бурбай эле койгула. Садыр Жапаров Адахан Мадумаровдун ким тууралуу айткандарына жооп берди. Президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде мурдагы депутат Адахан Мадумаровдун ким тууралуу айткан пикирине комментарий берди. Анда президент Адахан Мадумаровду өзүмчүл деп атады. Адахан байкуш алжып калган, ага көңүл бурбай эле койгула. Ал бүгүн өзүнүн айтканына эртең каршы чыга берет. Учурдагы кырдаалга карата пикирин жана позициясын өзгөртүп кете берген адамдарды мамлекетчил адам деп айтууга болбойт. Андай адамдар өзүмчүл болушат. Мен эле болушум керек, менден башка эч ким эмес дешет. Бир мисал келтирейин. 2009-жылы мен комиссар болуп иштеп турганымда Transparency International эл аралык уюмунун жетекчисин ээрчитип алып Адахандын кабыл алуусуна баргам. Анда ал мамлекеттик катчы болуп турган, өлкөнүн эң башкы идеология эли да. Алар чыгып кеткенден кийин Адахан мени алып калып столдун үстүндө жаткан кагаздарды алып мага көргөздү. Кагазда жаңы туу, жаңы кийим, жаңы керп тартылган экен. Туунун өңү көк экен. Мына ушуларды алмаштыруу боюнча маселе көтөрүп жатам. Илгери биздин туубуз көк болгон. Манас атабызда көк асаба деп айтылат. Ал эми бул керптеги бүркүттү карасаң.
балтыры тооктун санындай болуп турат. Бүркүт дегендин балтыры жоон болуш керек деген. Мен ооба туура айтасыз. Өзгөртсөк туура эле болот экен. Желекте жарашыктуу болуптур. Сиз кыйын адамсыз, ушунун баарын байкаган деп мактап коюп кете бергем. Анысын унутуп калса керек бечара. Анысын коелу. Кече жакында эле курултайсыз өнүгө албайбыз. Курултай бизге аба менен суудай керек деп сүйлөп жүргөн сөзүн бүгүн унутуп калып, курултайга каршы чыгып жүрбөйбү деген Садыр Жапаров.